Саламатсыздарбы? Эл аралык жаңылыктар топтому менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Иранын көчөлөрүндө жана дүйнөнүн бир катар аймактарында адамдар Иран бийлигин колдоп чыгышты. Алар өлкөнүн желегин желбиретип, өлкөнүн бүтүндүгү маанилүү экенин белгилешти. Ал арада Иран террористтерди өлкөбүзгө алып келди деп АКШ менен Израилди айыптады. Өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчиси Абдул-Рахим Мусаевдин айтымында, АКШ менен Израиль террордук уюмдун согушкерлерин Иранга жөнөтүп, алар Иран элине жана коопсуздук күчтөрүнө кол салышкан деп билдирди. Анын билдиришинче, Иран аймактык бүтүндүгүн жана суверенитетин талкалоого жол бербейт. Душман билиш керек, Ирандын коопсуздук күчтөрү эч бир террористтин көчөгө чыгышына жол бербейт деп кошумчалады ал. Иранда нааразылык акциялары 28 декабрда Тегерандагы тарыхый Гранд базарында башталган. Ал жерде дүкөндүн ээлери улуттук валютанын кескин арзандашына жана экономикалык кыйынчылыктарга нааразылыгын билдирип чыгышкан. Кийин демонстрациялар өлкөнүн көптөгөн шаарларына жайылды. 8 январда Тегеранда башаламандыктар кескин күчөп кеткен. Толкундоолор учурунда демонстранттар көптөгөн унааларды талкалап, 24 турак жайга, 25 мечитке, 2 ооруканага, 26 банкка жана башка муниципалдык коомдук жайларга өрт коюшту. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Truth Social социалдык түйүнүндө Иран менен кызматташкан бардык өлкөлөргө тез арада 25% бажы төлөмүн киргизерин жарыялады. Жарлык дароо күчүнө кирет. Bloomberg'тин маалыматына ылайык, Ирандын негизги өнөктөштөрү Индия, Түркия жана Кытай болуп саналат. Агенттик белгилегендей, Орусиянын мунайын сатып алганы үчүн АКШ буга чейин Индиянын товарларына 50% тариф жарыялаган болчу. Ал эми кошумча 25% бажы төлөмү Кытай менен соода келишимин бузушу мүмкүн. Анткени былтыр Трамп менен Си Цзиньпин соода макулдашуусуна жетишкен эле. Ага удай эле АКШ Тегеранга күч колдонуп кысым жасоо жолун караштырууда. Ак уйдун басма сөз катчысы Кэролайн Левит Иранга сокку уруунун ар кандай жолдорун, анын ичинде абадан сокку урууну да пландап жатышканын кабарлады. АКШ агенттиги маалымдагандай, Трамп абадан сокку урсам демонстранттар көз жумушу мүмкүн деп кооптонуп турат. Бирок акыркы чечим кабыл алына элек. Буга чейин Трамп Иран көчөгө чыккан элди күч колдонуп басып, кызыл сызыктан чыгып кетти деп журналисттерге айткан болчу. Анын сөзүнө караганда, Иран бийлиги АКШга кайрылып, сүйлөшүүнү сунуштаган. Жолугушуу уюштурулуп жатканы маалым болду. Иран телефон чалды. Алар сүйлөшөлү деп жатат, деди Трамп. Иранда 1979 жылдан бери демонстрациялар мынчалык кулаш жайган эмес. Адам укуктарын жактаган уюмдардын айтымында, өлкөдө нааразылык акциялары учурунда бери дегенде 646 адам каза болуп, 10 миңден ашууну кармалды. Венесуэлада орусиялык абадан коргонуу системалары АКШ сокку урган маалда иштебей калган. The New York Times басылмасынын жазышынча, Венесуэлага Москва жеткирген С-300 жана Бук М2 коргонуу системалары АКШнын жапырт соккулары учурунда абадан коргонууга даяр болгон эмес. Америкалык булактардын айтымында, 3 январдагы операция учурунда бул системалар радарларга да туташкан эмес. Ал эми айрым комплекстер бир нече жылдан бери иштебей турганы маалым болду. Аналитиктер сүрөт, видео жана спутниктен алынган материалдарды изилдеп, коргонуу жабдууларынын бир бөлүгү кампаларда сакталганын, айрымдары таптакыр жараксыз абалда болгонун аныкташкан. Мындан тышкары, орусиялык коргонуу системалары өз ара интеграцияланбаганы, бирдиктүү коргонуу тармагын түзбөгөнү белгиленет. АКШ күчтөрү биринчи кезекте бук системалары жайгашкан жана сакталган аймактарды бута калган. Орусияда Соловьев Live программасынын алып баруучусу Владимир Соловьев согуш Украинадан тышкары аймактарга да жайылышы мүмкүн экенин айтып, Борбор Азия менен Арменияны атады. Ал Венесуэла жана Ирандагы соңку окуялар тууралуу пикирин билдирип жатып, Москва үчүн Венесуэла эмес, Арменияны жоготуу көйгөй деп билдирди. Арменияны жоготуу чындап эбегейсиз көйгөй. Азиядагы, Орто Азиядагы, азыр аны Борбор Азия деп атап жүрүшкөн чөлкөмдөгү кырдаал биз үчүн өтө чоң маселе болушу мүмкүн. Ошондуктан биз өз максат милдеттерибизди так аныктап алышыбыз керек. Биз так түшүндүрүшүбүз абзел. Оюн бүттү. Эл аралык укукту, эл аралык тартипти карабайбыз деп айткан. Борбор Азия мамлекеттеринин бийликтери азырынча Соловьевдун айткандарына расмий комментарий бериши элек. Орусиянын Харьковка соккусунан 4 адам наут кетти. Украинанын Харьков облустук аскерлик администрациясынын башчысы билдиргендей, каза тапкан 4 кишиден башка дагы 6 адам ар кандай жаракат алды. Маалым болгондой, сокку кайсы объектиге урулганы такталган эмес. Буга чейин Харьков облустук администрациясы орусиялык аскерлердин чабуулунан Новая почта терминалы талкаланганын кабарланган. Мындан тышкары, Одессанын борборунда 2 жолку чабуулдан 5 киши жаракат алды. Бул тууралуу Украинанын Одесса шаардык аскердик администрациясынын башчысы Сергей Лысак кабарлады.
Анын айтымында 13 январга караган түнү Орусиянын армиясы Одессанын борбордук бөлүгүнө 2 жолу сокку урган. Анын кесепетинен турак жайлар жана социалдык объектилер, оорукана, бала бакча, мектепке зыян келтирилди. Азырынча 5 киши жаракат алганы тууралуу маалымат бар. Сиздер соңку эл аралык жаңылыктар топтому менен тааныша алдыңыздар. Саламатта калыңыздар.